внучка жучку. Жучку за внучку, внучку за бабку, бабку за детку. Бул уникалдуу ыкма аутисттик спектрдин бузулуусу менен ооруган балдарды реабилитациялоо үчүн иштелип чыккан жасалма интеллектке негизделген робототерапия. Автору Назарбаев университетинин инженери Анар Сандыгулова. Анын айтымында роботты жасоо боюнча иш 2018-жылы Баш калаанын балдар реабилитациялык борборунун базасында башталган. Ошентип акылдуу жардамчы бала менен кантип сүйлөшүшү керек экендиги түшүнүктүү болуп калды. Робот көңүл бурууга жардам берет жана сүйлөшүүгө үйрөтөт. Эң чоң артыкчылыгы бул көздүн деңгээлинде пикир алышуу мүмкүнчүлүгү. Айрыкча көз менен көрүшпөгөн балдар менен долбоорбуга чейин автордук укуктарды алган жана Швецияда жогору бааланган. АКШда жана Евро биримдикте патент алуу пландаштырылууда. У нас у робота есть камеры, и мы распознаем, насколько ребенок... Роботто камералар бар. Биз баланын канчалык жылмайганын көз карашынан аныктай алабыз. Башкача айтканда, ал роботтун көзүнө карайбы? Биз мунун баарын жазып окуп чаттык. Бизде мугалимдердикиндей ар бир сабакка структуралык план, иш планы бар. Мисалы, биз жомоктордон башташыбыз керек. Анан мен байланыш оюнуна өтүшүбүз керек. Ал жерде бала роботтон сурайт. Сураныш менин башыма, колума, бутума тий. Сказки, потом мы переходим на игру «Прикоснись ко мне», да, там, где ребенка спрашивает робот: пожалуйста, дотронься до моей головы, дотронься до моей ручки, дотронься до моих ножек. Ал эми Атыраудагы мектеп окуучусу дистанттык окутуу үчүн акылдуу роботты жасаган. Бекарис Ерикуланын аппараты видео сабактарды өткөрүүгө, окуу материалдарын көрсөтүүгө жана ал тургай буйрук боюнча кыймылдаганга жөндөмдүү. Конструкциясы колдонууга жеңил, акылдуу жардамчы Bluetooth аркылуу смартфондон башкарылат жана Wi-Fi аркылуу видео байланышка чыгат. Окуучу мындай аппараттар мектептерде гана эмес, ооруканаларда, мамлекеттик мекемелерде жана тейлөө борборлорунда колдонулушу мүмкүн деп ишенет. Эми ал роботты жасалма интеллект менен жабдууну жана аны толугу менен автономдуу кылууну каалайт. Менин роботум 5 жылдан 10 жылга чейин иштей алат. Менин буга чейин эле сайтым бар. Ал аркылуу роботтун жардамы менен дарыгер же каалаган адис өз ишин аралыктан аткарып, кардарлар менен байланыша алат. Ал эми окуучулар жана мугалимдер үчүн бул байланышта болуу жана онлайн сабактарды өткөрүү мүмкүнчүлүгү. Бул эретип және де сабак бере алат, немесе кепилдеп билим ала алат.